Урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, укук тартиби, кылмыштыкка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөө боюнча комитети бүгүнкү өз ишин баштайт. Регламенттин 81 беренесине ылайык жыйналышты өткөрүүгө кворум бар. Ошондуктан бүгүнкү комитеттин жыйынын ачык деп жарыялаймын. Урматтуу депутаттар, биздин комитетте жаңы уланы бар. Комитеттин мүчөсү болуп, Ишеним фракциясынын депутаты Урстанбек уулу Советбек дайындалды. Сизди куттуктайбыз. Жаңы комитетке келишиңиз менен ишиңизге ийгилик каалайбыз. Отуруңуз. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйындын күн тартиби сиздерге таркатылып берилди. Негиз катары добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жак рахмат. Күн тартиби негиз катары кабыл алдык. Бүгүн күн тартибинде 7 маселе коюлган. Күн тартиби боюнча кимде кандай сунуштар бар? Сөз берилет. Саламатсыздарбы, Сүйүнбек Абдуллаевич, урматтуу депутаттар. Күн тартибиндеги ушу экинчи маселе боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүнкү күн тартибинен алып турууну суранат элек. Анткени 178 берене боюнча бир аз такталуучу маселе болуп атат. Ошон үчүн суранат элек бүгүнкү күн тартибинен алып турууну. Күн тартибиндеги экинчи маселе. Экинчи маселе. Түшүнүктүү. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Сөз берилет депутат Жакышев Русланбек Шергазиевичке. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Сүйүн Абдуллаевич, эмки биздин жыйынга аппарат жазып алсаңыздар. Управление ГАИнин начальниги Жоробек деген уже келген 2 ай болуптур. Биз менен мына келип тааныша элек да. Азыр мына эми жайкы сезон келе атат. Акыркы убактарда пробкалар көбөйдү, ДТПлар көбөйүп атат. Аны мисалы буга чейин системада иштеген эмеспи. Шаарда жумуштун бары жогу билмей атат да. Анан ошончо сөзсүз мында келечекте кандай пландары бар, кандай иш алып бара алат ушу ГАИ системасын, кандай реформа кыла алат. Келген 2 айдан ашты, мисалы эч кандай басып келе элек да бизге. Коомчулуктар айтып атат, мисалы бүт эле жерлерде мына кече келсе кандай бир катуу кырсыктар катталып атат. Знактардын баардыгы уже өчүп калыптыр көп жерлерде. Дорожный разметкалардын баары чийиктер өчүп калган. Мындайча айтканда бир жаңылануу жок да. Баардык службалар чуркаш иштешип атат азыр. Ну ГАИ тармакта жаңылануу жок. Ошон чемке сөз киргизип койсоңуздар ошо боюнча. Дагы кимде сунуштар бар? Башка сунуш жокпу? Анда урматтуу депутаттар, эгерде башка сунуш жок болсо, анда күн тартибин жалпысынан добуш коем. Сунуштарды эске алуу менен кимде башка сунуштар жок да сиздерде? Жокпу? Анда эмесе жалпысынан добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жак рахмат. Күн тартиби жалпысынан бекитилди. Анда урматтуу депутаттар, анда күн тартиби боюнча маселени кароого өтөбүз. Күн тартибинде биринчи маселе курал жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүү киргизүү тууралуу. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору мыйзам 3-окууга киргизилет. Демилгечилер Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаттары Чойбеков, Эрбаев. Баяндамачы комитет төрагасы Өмүрзаков. Урматтуу депутаттар, комитет Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Чойбеков жана Эрбаев тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорун карап чыгып, төмөнкүлөрдү белгилейт. Мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 29 февралында 1-окууда жана ошондой эле ошол жылдын 11 апрелинде 2-окууда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 52 беренесине ылайык комитет тарабынан аппараттын тийиштүү бөлүмдөрү менен биргеликте мыйзам долбоору 3-окууга даярдалды. Урматтуу депутаттар, комитет аталган мыйзам долбоорун 3-окууда колдоп бериңизге сунуштайт. Кимде кандай суроо болсо, мыйзамдын демилгечилери бул жерде Чойбек Бактыбек Каныбекович сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө даяр. Суроо жок. Эми 3-окууда биз 1-2-окууда кызуу талкуулаганбыз. Анда эмесе демилгечилерге суроо жок болсо, анда мыйзам долбоорунун корутундусуна токтолобуз. Урматтуу депутаттар, комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Биринчи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан демилгеленген курал жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында бул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп, төмөнкүлөр аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаты Чойбеков
Үчүнчү ушул мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши жыйналышында кароодо Кыргыз Республикасы Ички иштер министринин орун басары Урманбетов Октябрь жолдош чакырылсын. Урматтуу депутаттар, корутундуу долбоорду добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабылды. Мыйзам долбоорун 3-окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиз болот. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде экинчи маселени алып таштадык. Анда эмесе биз күн тартибиндеги 3-чү маселеге токтолобуз. Күн тартибиндеги 3-чү маселе бажы иши чөйрөсүндө кылмыштар маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-чі окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы комитет төрагасы Өмүрзаков. Урматтуу депутаттар, комитет Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапаров тарабынан демилгенген мыйзам долбоорун карап чыгып төмөнкүлөрдү белгилейт. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 11 апрелинде 1-чі окууда кабыл алынган. 1-чі окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам чыгаруу демилген субъектлеринин мыйзам долбоорун жазуу түрүндө сунуштар келип түшкөн жок. Комитет колдонууда Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексине шайкеш келтирүү максатында мыйзам долбоорунун мамлекеттик тилдеги текстинде 1-берененин 2 пунктунун 3 абзацындагы жүзөгө ашыруу деген сөздөрдү жүргүзүү деген сөзгө жана банки деген сөздү баңгизат деген сөзгө алмаштыруу менен редакциялык мүнөздөгү өзгөртүү киргизүүнү сунуштайт. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлдү, сиздер тааныштыңыздар. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалган негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун 2-чі окууда колдоп бериңиздер сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечилери Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Исабеков Самат Сатарович катышууда. Кимде суроо болсо, ал суроого жооп берүүгө даяр. Суроо жок, өткөндө бердиң аябат. Суроо жокпу? Анда эмесе суроо жок болсо, комитет төмөнкүдө корутундуга келди. Биринчи, Кыргыз Республикасы министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапаров тарабынан демилгеленген бажы иши чөйрөсүндөгү маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана 2-чі окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши жыйналышында ушул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп төмөнкүлөр аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматы төрагасы Исабеков. Үчүнчү, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши жыйналышында ушул мыйзам долбоорун кароодо Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Конкубаева чакырылсын. Урматтуу депутаттар, корутундуу долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоор каршы бирөө. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун 2-чі окууда кабыл алып Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Күн тартибинде 4-чү маселеге токтолобуз. Күн тартибиндеги 4-чү маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексине кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдар камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Мыйзам долбоор 1-чі окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеши депутаты Бекешев Дастан Далабаевич. Баяндамачы Бекешев Дастан Далабаевич өзүңүз. Урматтуу депутаттар, анда сөз берилет депутат Дастан Далабаевичке. Баяндама жасай бериңиз. Чоң рахмат, Сүйүн Абдылдаевич. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Бул мыйзам долбоорунун мазмунун кичине кыскача айта кетсем, биз 5 жыл мурун эл аралык конвенциянын майыптардын укуктары жөнүндө кабыл алганбыз. Ошондон кийин тилекке каршы бир топ эле мыйзам долбоорлор Кабмин бизге алып келиш керек болчу, бирок андай болгон эмес. Ошон үчүн мен өзүм анализ кылып, ошол конвенция негизинде кайсы тармакты биз албасак, ошол тармакта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарда дагы укуктары сакталыш керек. Алардын укуктары сакталыш керек. Аларга шарт курулуш керек. Азыр бир проблема бар. Кылмыш жаза процесс болгондо көз азиз жарандар бир топ кыйынчылыктарга туш келет экен. Мисалы,
анын тууганы жок болсо, бекер даже адвокатты берсе, мисалы ал потерпевший болобу же тескерисинче подозреваемый болобу, ошого бир киши керек. Материалдарды окуганга, ошол материалдарды адаптацияны кылууга, мисалы компьютер аркылуу окуйбу, башка сканер менен өткөзүп ошону окуйбу, ыңгайлуу кылып бир киши керек экен. Ал керек болсо ошол кишини соцработникти чакырса болот. Же таптакыр соцработник аны кыла албаса, анда мамлекет жөн эле мындай бирөөгө компетенттүү кишиге каражат төлөп, ассистент катары аны алып, ошол ассистент убактылуу процесс жүргөндө ошол жардамды берет. Мен ушундай норманы жазып атам, себеби көбүнчө адвокаттар, мен өзүм билем, мен өзүм кылган эмнени кылыш керегин билем, толук материалдарды окубай, толук материалдар менен тааныштырбай дагы эле ушундай проблемалар бар. Бизде эми бул мындай дайыма болбойт. Бир жылына мүмкүн бир эле ушундай иш болушу мүмкүн. Мүмкүн даже болбошу мүмкүн, бирок ошол процессинде көзү көрбөгөн жаран катышы мүмкүн да. Ата көбүнчө учурунда, конечно, алар катышпайт. Ошон үчүн аларга дагы шарттарды куруу боюнча мен ойлоп мыйзам долбоорду жазгам. Экинчи болсо, бул кармоо боюнча, мисалы СИЗОдо отурса, өзүңөр билгендей, урматтуу депутаттар, СИЗОдо отурган киши негизи китеп сураганга укуктуу, китепти окуганга укуктуу, а бирок мисалы ошол эле көзү начар көрсө, же таптакыр көрбөй калса, кантип китепти окуп алат. Ошон үчүн мен бул жерде жазып атам, ошол кишиге оборудование жактан, мисалы ошол эле магнитофон болобу, плеер болобу, ошону киргизгенге, ал ошол менен колдонуп аудио китептерди хотя бы окуса болот. Же бизде атайын библиотека бар, ошол атайын библиотекадан мага ушундай китептерди алып келгиле деп, ошол СИЗОго алууга, заказ кылууга ушундай шарттарды куруп атам. Эми бул жерде мындай да, урматтуу депутаттар, ар кандай ой болушу мүмкүн, бирок мен айткандай, любой тармакты биз албасак, кайсы тармакты биз алсак, точнее, ушул жерде укуктар сакталыш керек, да? Шарттар болуш керек. Мен мына керек болсо башка мыйзам долбоорлорду башка тармакта дагы сунуштап атам, анда башка комитеттер карап атат. Силерге бул мыйзам долбоор түштү. Эми бул жерде мен алдын ала айта кетсем, урматтуу Сүйүн Абдылдаевич, өкмөт терс пикирин берип атат, себеби каражат деп атат да. Каражат канча, каражат жок деп. Эми бул жөн эле шылтоо. Мен айткандай, кылмыш жаза процессинде көз азиз жарандар катышса, бул бир жолу мүмкүн 1 жылда болушу мүмкүн. Же бир жолу 2 жыл ичинде болушу мүмкүн. И даже катышканда анын мүмкүн жакшы адвокат болуп бүт баарын окуйт, даже ошого барбайт, ассистент кереги жок болот. Керек болсо, мүмкүн анын жакын жакшы туугандар болсо, алар өзүлөрү ошону аткарат, бекер эле, бекер. Таптакыр туугандар жок болсо, жалгыз болсо, ошондо эле мамлекет ошол ассистентти издейт. Ошон үчүн бул каражатка шылтабай, ушуну биз бекитиш керекпиз. Экинчиден болсо, булар айтып атышат, эми СИЗОдо кантип атайын библиотеканы курабыз? Андай жок, эч ким атайын библиотека курулсун, же атайын китептер ошол жерде чыгарылсын деп андай эч ким талапты койгон эмес. Бул мыйзамда андай жок. Биз айтып атабыз, шарт эле, мисалы ал айтса, атайын библиотека бар эле, ошол жерден китепти алып келгилечи, же мага бул оборудование керек эле, мен аудио китептерди окусам десе, ошол шарт просто түзүш керек. Все, а так мамлекет бул жерде, мамлекеттен бир дагы тыйын кетпейт. Бир да. Эми башкы прокуратура дагы өзү терс пикирин көрсөтүп жатат. Булар айтып атышат, эми ассистент аны адвокат кыла алса, жумушту кыла
кылса болот, анын ассистент жөн эле СИЗОго кире албайт. Жок, биз айтып атабыз, ассистент мели СИЗОго кирбесин, ал проблем жок андан. Ал хотя бы ошол жаза, кылмыш жаза материалдарды хотя бы толук эле окуп, же аудио катары, же керек болсо ар кандай методдорду ишип таанышканга, материалдар менен таанышканга ушул шарттарды курсун деп, ушундай түзсүн деп, ушундай сунуштап атабыз да. Так бул жерде андай жок, СИЗОго кирет, любой учурунда жок. Аны только туугандар, жакын туугандар кире алат, адвокат кире алат. Туугандар то уруксатты алып киришет да. Биз андан даже эчтекени өзгөрткөн жокпуз. Мен, урматтуу депутаттар, силерден суранат элем. Биринчи окууда концепцияны, өзү идеяны колдоп, экинчи окууда биз башкы прокуратура менен, керек болсо ошол Минюсту чакырып, алар эле терс заключение жазганда, чогуу туруп, мен аларга дагы бир жолу, дагы экинчи жолу керек болсо ошол түшүндүрүп, кандай проблема бар. Керек болсо биз мүмкүн сунуштарды киргизип, башкача жазабыз, алардыкы сунуштарды кабыл алабыз. Бирок чынында бул негизи керек да мыйзам долбоору. Колдоп бериңиздерди суранат элем. Рахмат. Рахмат, урматтуу Дастан Далайбаевич. Мен сизди толугу менен колдоймун. Сиз абдан туура белгилеп кеттиңиз. Мен эмне себептен бул өкмөт бул мыйзамсыз деп өзүнүн корутундусун берип жатат. Сиз абдан туура айттыңыз. Саналуу эле адамдар, көз ажиз адамдар булдарчы. Эң туура айттыңыз. Эгерде керек болсо, кээ бир учурда өзүнүн жакындары дагы адвокат, ордо адвокат болуп жүрөт бүгүнкү күндөчү. Комитет чындыгында четке кагуу боюнча даярдашкан экен. Мен комитет төрагасы катарында мен буну оңдодум. Азыр өзүбүздүн пикирибизди айтабыз. Бирок биз адамдын укугун коргошубуз керек. Биз көз ажыздарга жардам беришибиз керек. Бул мамлекет, мамлекет бардык жарандарды колдош керек. Алла Таала жараткан булар ушуна көз ажыз болуп калган. Анан биз бардызлаган кичинекей бул финансылык чыгымдарды ушу биз эсептебешибиз керек да бул жерде, урматтуу депутаттар. Биздин кесиптешибиз отурат, абдан туура өзүнүн баяндамасы кыска нуска кылып белгилеп айтып кетти. Мыйзам долбоор боюнча кимде кандай сөз берилет? Депутат Ашимова Динара Ашимовнага. Рахмат. Сүйүнбек Абдулдаевич, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Чынында эле бул мыйзам долбоору Дастан Далайбаевич абдан керектүү. Мен дагы колдоп кетет элем. Анан менин бир сунушум бар. Негизи биз баягы инклюзивдик мамиле кылабыз десек, бир гана анда көз азиздерди эске албашыбыз керек да, себеби ассистенттер дудуктарга керек болуп калат. Дагы бир оорулар бар. Ушундай ассистент керек болгон учурлар болот да. Анда эмесе ушул бир гана Дастан Далайбаевич айтып аткан көз азиздерди гана жазбастан керектүү учурларды кошуп кетпейлүү. Мен өзүмүн дагы ошол жазуу түрүндө сунуштарымды берейин. Негизи мен дагы колдойм мыйзам долбоорун. Рахмат. Динара Ашимова, сизге чоң рахмат. Сунуштарды берсеңиз, биз карап көрөлү, бирок ошол эле кулак укпагандардын учурунда мен өзүм сунушту киргизип, биз кылмыш жаза кодексине сурда котормочулар боюнча биз жазганбыз. Алардын статус бекитилген бар азыр. Ооба, мен жакшы билем ал боюнча, бирок сурда котормочулар ошол эле учурда биздин баягы мыйзамдарда каралган эмес да, бесплатный адвокат сыяктуу деп каралган эмес. Ошон үчүн ассистент катары көп учурунда алар бир жерде жашашат да, бир интернаттарда жашашат, бир жерде иштешет. Ошол жерде эле ассистенттерди кошо турган көп убактар болуп калат. Понятой болсо деле, мисалы да, свидетель болуп калса деле. Ошон үчүн мен ойлойм, биз эгерде мындай жеңилдиктерди карайбыз УПКда дей турган болсок, анда биз баарына тең мамиле кылышыбыз керек да. Ошого мен өзүм жазуу түрүндө берейин сунуштарымы. Давайте да карап көрөлү. Бирок просто маалымат үчүн мен айта кетсем, биз атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана алардын кепилдиги жөнүндө мыйзамга 3/2 беренени киргиздик. Ошол жерде сурда котормочулардын
укуктарды жаздык. Ошол жерде биз айттык, что бекер мамлекет аларга төлөп берет, алар сотко катышса, кылмыш жаза процессине катышса, анан ошол эле статьяга таянып биз еще кылмыш жаза кодексине ушундай сунуштарды киргизгенбиз. Ал бар. Бирок сиз сунуштарды берсеңиз, биз карап чыгып, мүмкүн тура дагы толукташ керек. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Суроо жокпу? Сөз берилет депутат Алмашева Айсулуу Турузбековнага. Чоң рахмат, Сүйүнбек Абдылдаевич. Дастан Далбаевич, эң туура мыйзам. Бул мыйзамды албетте колдойбуз. Бирок ушул жаңы эле Сүйүнбек Абдылдаевич бир нерсени айтып кетти, ушул адамдардын укугу боюнча. Сиз туура айттыңыз, бирок ушул эле укуктар, башка адамдардын укуктары да бузулган учурларда биз сөзсүз түрдө комитет катары, ушул тийиштүү комитет катары реакция кылышыбыз керек. Анан уруксат этиңиздер, ушул расмий тилинде мага бир кайрылуу келди. Именно ушул адам укуктары боюнча. Барыңыздар билгендей, ушул Бекмамат кызы Айсулуу деген айым мага жазды. Ушул комитет как депутату комитета по правопорядку, противодействию коррупции и по борьбе с преступностью. Эта девушка обращается по поводу избиения мальчика и по поводу проводимого ГОМом номер 2 следователем Ленинского района города Бишкек следователем Ибраевым. И здесь она описывает ряд фактов и просит, получается, взять этот вопрос под контроль. Что я хотела бы попросить комитет и также обратиться к Генеральной прокуратуре, потому что обращение связано с тем, что действия следователя указывают на предвзятость в сторону смягчения ответственности. И все-таки 34-летний мужчина избил 7-летнего ребенка, и здесь осталось такое, знаете, очень много вопросов касательно того, что он действительно с особой жестокостью причинил вред ребенку, по поводу того, что не была проведена психиатрическая экспертиза. Все-таки он душил маленького ребенка, давил коленом на грудь, бил ногами по голове и животу. Здесь умышленное причинение вреда ребенку. Я понимаю, что психологическая экспертиза данного человека, Кима, тоже необходимо провести, но был нанесен огромный физический, колоссальный психологический ущерб ребенку. Поэтому здесь я хотела бы обратиться к Генеральной прокуратуре, потому что следователь дважды отказывался принимать заявление со стороны учебного центра, учебного заведения, в котором все это произошло. Ведь это произошло в стенах школы. И здесь на самом деле нужно рассмотреть по поводу того, что по закону они затянули рассмотрение и вообще в целом не хотели проводить психиатрическую экспертизу, потому что она на самом деле может же большой, колоссальный как раз-таки дать результат. И учитывая возраст пострадавшего, характер уголовного дела, результаты психиатрической экспертизы повлияют на финальное заключение судебно-медицинской экспертизы. Поэтому здесь гражданка Бекмамат кызы Айсулуу просит содействовать в отстранении, во-первых, от данного дела следователя Ибраева, в силу того, что он абсолютно предвзято относится к этому делу, и, во-вторых, просит помочь добиться максимально возможного строгого наказания. Потому что на самом деле здесь мы говорим о правах, получается, наших граждан, а тут ущемляются права ребенка, и это все происходит на наших глазах, и просто оставить это без внимания мы не можем, потому что у каждого из нас с вами есть ребенок. Если завтра кому-то из родителей не понравится поведение другого ребенка, и он начнет вот подобным образом избивать всех детей и просто за это получит штраф, то представляете, что будет завтра? Это будет полная вакханалия. Поэтому мы не должны допустить этого. И здесь я прошу Генеральную прокуратуру вообще рассмотреть законность действий, получается, следователя Ибраева и разобраться с этим делом. Также поменять следователя. Рахмат. Үміт Қорғазин, сіз сөзді сұрап жатқансыз, а? Жазып алдық. Биринчи ушуга жооп берип кой биздин депутаттын. Сөзсүз контролго алдык. Сизге жазуу жүзүндө маалымат беребиз. Мен бүгүн Бишкек шаарынын прокурору менен обязательно муну көзөмөлгө алабыз. Анан ички иштер министринин орун басары Нурбек Такабай, сиз дагы уктуңуз да, жогоруда айткан. Бүгүн эле маалымат боюнча толук таанышып текшерүү жүргүзөбүз, прокуратура органдарынын чогуу. И маалымат беребиз сизге. Чоң рахмат. Депутаттын өзүнө берип коюңуздар кагаз жүзүндө.
уруксат берсеңиз, Абдуллаевич. Бул боюнча урматтуу депутаттар, башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна, эгерде биринчиден биз дагы адам укуктарын колдоп келебиз, ошол эле учурда эгер ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча өзүңүздөр көбүңөр эле практиктерсиңер, практикада мындай көйгөй жараткан эмес. Ошол себептен биз каршы жазганбыз. Анткени бир дагы жолу ушундай адамдын укугун, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун бузууга тергөөдө эч кандай жол берилген эмес. Тергөөдө, соттук кароолордо. Анткени мыйзамдын кодекстин көп беренелеринде бул жөнүндө так даана көрсөтүлгөн. Эгерде ал жарандын айыпкер болобу, шектүү болобу мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан бекер, атайын кызматтар көрсөтүлөт. Котормочулар, кандай жардам керек болсо, баардыгы көрсөтүлөт. Ошол эле учурда жактоочулар. Биздин каршы болгон себебибиздин бири бул жерде айтылып атат да, ассистент, адвокат боло алат. Ассистент бир эле кезекте адвокат да боло албайт, адвокаттын кызматын кыла албайт да. Себеби бизде адвокат болуш үчүн анын юридикалык билими болуш керек, атайын лицензиясы болуш керек. Экинчиден биз жана айттык, эгерде көзү көрбөгөн, көзү азиз адамдарга ассистент керек болсо, анда мүмкүнчүлүгү чектелген, бизде коомдо кулагы укпаган, сүйлөбөгөн адамдар. Демек, анда бул адамдарга да ассистент керек да. Бирөөнүн баягы бирөөсүнүкүн эле коргойбуз десек, экинчи адамдар, экинчи кулагы укпаган, сүйлөбөгөндөр дагы анда бизде соттук териштирүүдө, тергөөдө айтат да, бизге дагы ассистент бериле дейт да. Ошол себептен биз айтып атабыз да, андай каралса тең каралыш керек, баардыгына бирдей каралыш керек деген негиз менен биз ушул пикирибизди бергенбиз. Рахмат. Мен жооп берейинчи, уруксат болсо, ошол адвокат бир учурунда ассистент болбойт деген биз ошону экинчи окууда алып салабыз. Сиз менен макулмун ушул бөлүктө. Бирок экинчи боюнча, мисалы ошол кулак укпагандардын, мен азыр Динара Рашимова дагы айтты, сунуштарды берем деп, биз аны толуктайбыз буюрса. Дагы кимде кандай суроо бар? Анда бөлүм Динара Рашимовна чогуу иштеп, Дастан Далайбаевич менен макулу жогоруда башкы прокуратуранын сунушун эске алып, анан чечимге корутундуга кошосуздар. Башка суроо жок экен, урматтуу депутаттар, анда комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Бекешев тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасы кылмыш жаза процессуалдык кодексине кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоор концепциясы жактырылсын, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш сунушталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш жыйналышында ушул мыйзам долбоорун кароодо мыйзам долбоор боюнча баяндамачы болуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаты Бекешев аныкталсын. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш жыйналышында ушул мыйзам долбоорун кароодо башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна Конкубаева жана ушунун ички иштер министринин орун басары Ашир Кажаев чакырылсын. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку сунушталат. Чоң рахмат. Аталган маселе боюнча чакырылым барды болот. Чоң рахмат. Дастан Далайбаевич, бара бериңиз. Рахмат сизге да. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде 5-чи маселе токтолобуз. Күн тартибинде 5-чи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексин, мунапыс берүү негиздери жана аны колдоонун тартиби жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Мыйзам долбоор биринчи жолу киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы юстиция министринин орун басары Сыдыков Орозбек Кадырбекович. Урматтуу Орозбек Кадырбекович, анда сөз сизге берилет. Рахмат, урматтуу Сүйүнбек Абдуллаевич, урматтуу депутаттар. Алдыңыздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам акттарына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин, Кыргыз Республикасынын жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексин, мунапыс берүү негиздери жана аны колдоонун тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына колдоону киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталып жатабыз. Урматтуу депутаттар, бул жерде 29 март 2023 жылы Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жарандардын кайрылуунун негизинде
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 80 беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 56 беренесине карама каршы келет деп тапкан жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 24 январындагы жана жогоруда аталган мыйзамдарды колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча 17 беренесинин 17 пунктун 2021 жылдын 28 октябрындагы ошол пункттарын күчүн жоготуу деп табан мыйзамсыз деп тапкан. Анткени урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө маалым болгондой 97 жылдын 1 октябрындагы кодекс 2019 жылдын 1 январына чейин иштеп келген. Ал жерде мурда терүү абактарында отургандар соттун өкүмүн чыгарууда ал жалпы жоболоштуруп терүү абагында отургандар 1 күнү 2 күнгө эсептелген. Ал эми 19 жылдын 1 январынан жаңы кодекстер кирип, жанагы аны кодекстерди колдонууга киргизүү боюнча мыйзамдардагы 21 жылы күчүн жоготкондуктан булар ошол Конституциялык сот аны Конституцияга каршы келет деп таап, жана 80 беренеге өзгөртүү толуктоо киргизүү жатат деп, ал өзгөртүү толуктоо киргизгенге чейин абакта отургандар 1 күнү терүү абагындагылар. Жалпы соттун өкүмүнүн жалпылаштырганда 2 күнгө жүргүзөт деп көрсөткөн. Ошондуктан биз кылмыш жаза кодексинин 80 беренесине 5 пунктуна өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта кармоонун мөөнөтү, камакта кармоонун 1 күнү эркиндигинен ажыратуунун 2 күнү катары эсептелип атабыз. Жана ошол 2017 жылдын 24 январындагы жана анын ал мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча 2021 жылдын 28 октябрындагы мыйзамына жана беренелер күчүн жоготуп кеткен. Ошого 6-1 менен 97 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде соттолгондугун жоюуга жана алып салууга карата белгилenen эрежелер кылмыш жаза кодекси күчүнө киргенге чейин кылмыш жасаган адамдарга жайылтылат. Буга кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн адамдардын кылмыштуу жосундарынын жазык укуктарынын кесепеттери жеңилдетилгенден башка учурлар кирбейт деп өзгөртүү сунушталдык. Мамлекеттик органдар менен макулдашкан Конституциялык палатанын чечимин аткаруу болуп атат. Кыскача баяндама ушундай. Суроолор болсо жооп берүүгө даяр. Рахмат, урматтуу баяндамачы. Азыр мына ички иштер министрлиги сиздердин мыйзам долбоору сиздерге тиешелүү аяктаган соң сиздер кетип жатасыздар. Мына бизге абдан көп кайрылып жатышат да. Абдан көп алдамчылар көбөйүптүр да. Сиздердин уулуңуздар, кыздарыңыздар жол кыймыл коопсуздугуна учурады, жабыркады деп ушундай маселе көтөрүп абдан көп адамдардан ушул акча алдоо жолун алышып, мына көп кайрылуулар болуп түшүп жатат да. Сиздерге дагы, мына бизге кайрылып атышат, башка жака. Ошон үчүн ушул боюнча ишти жакшы алып барыңыздарчы. Эми сумма да абдан чоң экен да, бул бир канча миң долларлар болуп атат бул жактачы. Ошого Нурбек Такабаевич, сиздин ушул багыт боюнча ишти көзөмөлдөйсүз, ошого жандандырып бир аягына чыгыш керек, жыйынтык чыгарбасаңар болбойт. Рахмат, уруксат жооп берип коеюн. Урматтуу Сүймөнбаев, туура айтасыз. Акыркы 2 айдын ичинде деген өтө чоң көп фактлар болду. Бул фактлар негизинен чет өлкөдөн, Россия Федерациясынан, Украина, Казакстандан келген ушундай учурлар болду да. Ошол жактан туруп чет өлкөдөн туруп биздин жарандарга звонить этип, биздин жарандар жана курьерлер акчаны алып барып салган фактлар болду. Бул тез аранын ичинде биз чечим кабыл алып, бүт банктын структуралары менен чогуу, соту компаниялар менен чогуу, жергиликтүү бийликтер менен чоң курулуш өткөрүп, массалык маалымат каражаты аркылуу элдердин баарына түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Айрыкча бул караган биздин улгайган жаштагы жарандарга болгон фактлар болду, алдамчылык көп. Ошолордун үйлөрүнө чейин барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, даже үйдө жанагы келген коммуналдык услугага келген тиркемелерге артына тиркеп, алданып калбагыла, мындай жооп берилген иштердин негизинде мындай көп фактлар азыр токтоду. Массалык түрдө болгон фактлар болду эле, азыркы заманда токтоп, азайып калды. Бирок ошол фактлар боюнча биз 5 даже чет өлкөлүк жарандарды кармап кылмыш жолуна тарттык, азыр турум камакта отурушат. Токтоттук, азыр деле биринен эки фактлар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Рахмат. Эми ушуну кармаш керек да, чет өлкө Россия болсо эми биздин келишимдер бар да алар менен. Россияда биздин өкүлчүлүк бар. Ошого айтып кармабасаңыздар бул токтобойт. Анан кийин мен сизге дагы жөнөтөм го мына арыздарды, макулбу? Рахмат, урматтуу Сүймөнбаев, туура айтасыз. Бул боюнча Россия Федерациясы менен Казакстан, Өзбекстан менен чогуу жумушту алып барып атабыз. Даже биздин жарандар, кээ бир жарандар, катыштыгы бар жарандар Өзбекстан мамлекетинен дагы кармалган факттар бар. Биздин кармалып ал түрмөдө отурган
жарандардын ичинде биздин башка коңшу мамлекеттин дагы жарандары бар. Эми карапайым элди алдап атышат. Мындай бала үчүн ата эне бар нерсе бар айтканда сен балаң мындайга учурап кал, тез акча алып кел, тез котор десе, байкуш ата эне которуп атат. Караңыз канча сен билесиз канча суммаларды которулду. 40 канча миң доллар, 8-9 миң доллар деп жүрөт мыналчы. Бар өтө чоң сумма. Эми ошолор кармалышты, кармалган жок. Кармалды 5 жаран айтып кете турганса ак убакта эле 5 жаран кармалды, анын жана 2 жаран биздин коңшу мамлекеттин жарандары. Андан сырткары биз дагы ошол Россия Федерациясынан келген боюнча маалыматтарды ал жака жибердик. Ал жакта да жумуштар жүрүп жатат. Өзбекстан менен чогуу жумуштарды алып барып, ал жердеги өзбектин жарандары, биздин кыргыз жарандары да Өзбекстан мамлекетине кармалган факттар бар. Рахмат. Рахмат Нурбек Такач, бара бериңиздер анда. Урматтуу депутаттар, анда баяндамага чыга кимде кандай суроолор бар? Менде бир кыскача суроо бар. Анда сөз берилет депутат Жакышев Рустам Мекшергазиевичке. Орозбек Кадырбекович, айтыңызчы, бул мыйзам долбоорун кабыл алгандан кийин биздин ошол абакта яткан канча жаранга мындай бир таасир тиет да? Ошол менен биргеликте азыр абакта канча биз жараныбыз жатат. Ошол эле айтып кеттиңиз, компенсация маселеси боюнча. Биз ал азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой коомчулуктун да баардыгыңыздар жакшы билип жатасыздар. Кээде бир жалган жалаа менен, кээде бир жаңылыштык менен, кээде куру доомат менен айлап жылдап жаткандар болот да. Анан кайра алар чыккандан далилденбей калып актап кеткендер да болуп атат. Анан эми муну бир күндө, 2 күндө эле, мүмкүндүр бир күн, 3 күндө буну анан чыккандан кийин жалаалар ошо камалган негиз канча отурса да ошого бир компенсация кандай бир негизде бир төлөнөбү ошол жагына бир караштырып кетиш керек да. Анткезе чын эле акыркы убактар бул боюнча кайрылгандар да көп болуп атат. Ушуну айтып койсоңуз. Урматтуу Руслан Мекшергазиевич, Конституциялык соттун чечими чыккан күндөн баштап күчүнө кирген. Ошол күндөн баштап 29-марттан баштап биздин Юстиция министрлигинин алдында жаза аткаруу кызматынын атайын бөлүгү 2170 ишти сотко жиберген. Анын 2058и каралып, мурдагы бир күн болуп эсептелип калгандары 2 күнгө которулуп, бүгүнкү күндө баягы мөөнөттөр кыскаргандары кыскарып, чыккандары чыкты да. Бүгүнкү күндө 112 гана иштин мындай биз күтүп атабыз азыркы күндөчү. Бир күндөн 2 күн, 3 күн жылдырса болбойбу мисалы чыккандан кийин? Бул Руслан Сергеевич, бул баягы Конституциялык суд өзү бул жерге чечиминде мыйзамды өзгөртүп кабыл алганга чейин бир күндүн 2 күнгө эсептесин деп өздөрү көрсөткөн да. Бул баягы Сиздер суруш бере албайсыздар буга? жок, ошол Конституциялык соттун чечиминин чегинде. Андан кийинки суроо, бул мыйзам долбоору 3-беренесинин 2-бөлүгүндө аталган өзгөртүүлөр 2019 жылдын 1-январынан тартып колдонулат деп жазган экенсиздер. Бирок Конституциялык соттун 2023 жылындагы 29 мартында чечиминде бул дата жок экен да. Буга кандай түшүндүрмө бересиздер эми? Бул мындай Руслан Сергеевич, баягы 97 жылдын 1-октябрындагы кодекси 2019 жылдын 1-январына чейин иштеген да. 2017 жылы мыйзам аны колдонууга киргизүү 1-январдан деп киргизген. Ал эми кийин 2021 жылдын 28 октябрындагы мыйзамы 2021 жылдын 1-декабрынан жаңы кодекстер кирген. Ошондо жанагы мыйзам актыларды кабыл алганда адамдын абалын жакшыртуусу болсо, ал арткы датадан эсептелинет да. Ошол баягы вакуум пайда болуп калбасын деп, мурда 19 жылдын 1-январынан бери отургандарды бүгүнкү күндө аларды мындай кайра эсептеп алат да. Мурда бир күнгө эсептелип сот өкүмү чыгып кетсе, аны бүгүнкү күндө кайра ошол 1-январдан баштап 2 күнгө эсептетип атат. Бул кайра баягы алардын абалын жеңилдетүүчү жагдай болуп атат. Рахмат. Суроо барбы дагы? Суроо жокпу, анда комитеттин корутундусуна токтололу. Комитет төмөнкүдө корутундуга келди. Биринчи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексин, мунапс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам колдонууга киргизүү тууралуу
Кыргыз Республикасынын мыйзамын өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жыйналышында ушул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп юстиция министри Баетов аныкталсын. Үчүнчү, ушул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында кароого төмөнкү адамдар чакырылсын. Башкы прокурордун орун басары Коңкубаева, ички иштер министринин орун басары Ашыркажаев. Урматтуу депутаттар, коркунун долбоорун добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги 6-чы маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын жазуу аткаруу кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети баяндамачы юстиция министринин орун басары Сыдыков Орозбек Кадырбекович. Урматтуу Орозбек Кадырбекович, анда сөз сизге берилет. Рахмат, урматтуу Сүйүнбек Абдуллаевич, урматтуу депутаттар. Алдыңыздарга сунушталып жаткан Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу болуп жатат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин элдик курултайдагы чет өлкөдө абакта жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарынын бияка келүүдөгү процесстерин тездештирүү, оңойлоштуруу боюнча тапшырмасынын негизинде иштелип чыккан. Аларды которуунун тиешелүү шарттарды түзүү боюнча, анткени бүгүнкү күндө чет мамлекеттердин аймагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын статистикалык саны боюнча 788 булар тергөө абагында кармалган жарандар бар. Анын ичинен 742 Россия Федерациясында болуп атат. 13 Туркияда, Тажикстанда 9, Казакстанда 5, Италияда 5, Венгрияда 4, Германияда 2, Египет Араб Республикасында 2, Сауд Арабия падышачылыгында 2, Кореяда 1, Чехияда 1, Францияда 1. Ал эми чет мамлекеттин аймагында соттун өкүмү чыгып жазасын өтөп аткан Кыргыз Республикасынын жарандары 1587 түзөт. Анын эң көбү Россия Федерациясына туш келет. Алар 742 жаза өтпөй аткандары. Андан тышкары кайра эле Туркияда 31 жаран жаза өтпөй атат, Тажикстанда 25, Казакстанда 86, Италияда 10, Венгрияда 1, Германияда 1, Бириккен Араб Эмиратында 15, Сауд Арабия падышачылыгында 2, Корея мамлекетинде 8, Словакияда 1, Словенияда 1, Узбекстан 45, Украина 2, Румыния 1, Молдова 1, Франция 1, Китай элдик республикасы 13, Ирак мамлекетинде 41, Беларусь 4, Литва 2, Грузия 2, Иран 1. Бул жерде урматтуу депутаттар, биздин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 67 беренин 4 беренесине ылайык бизде биринчи жолу соттолуп аткан адамдардын абакка кесүүдө сот жалпы режимди өтөөнү дайындап берет. А бирок жарандар көп Россияда болуп аткан, Россиянын мисалы 58 беренесинде өзгөчө болуп кылмыштар жасагандыгы жана 228.1 алардын 96-жылкы кодексине ылайык баңгизат психотропторду кармаган адамдарды мындай өзгөчө оор кылмыштардын катарына киргизип туруп аларды оор режимге кесип салып атыптыр бүгүнкү күндөчү. Себеби жанагы наркотиктерди алып, баягы курьер болуп ушундай түшкөн биздин жаш балдар ошолорду которууда алардын биздин режимдер менен режимдердин туура келбегендиги мындай ортодо маселе жаратып атат да. Ошондуктан бул мыйзамдарды жоюу боюнча биз төмөнкүдөй сунуштарды киргизип атабыз. Мына жаза аткаруу кодексинде 73 беренеге түзөтүү мекемелеринин түрлөрүнө бизде жалпы катуу жана өзгөчө режимдеги болуп 3 түр бар. Ошол жерге 11 пункт менен кошуп атабыз. Чет мамлекеттин соту тарабынан эркиндигинен ажыратууга соттолгон жана жазасын өтөө үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 67 беренесинин 4-1 бөлүгүн эске алып, Кыргыз Республикасынын жогорку сот тарабынан колониянын конкреттүү түрү аныкталган Кыргыз Республикасынын түзөтүү мекемелерине которулган соттолгондорго жайылтылбайт деп атабыз. Анткени Москва конвенциясы боюнча дагы которуу берүүдө шарттарда, анан эки тараптын жана по иной случай деген жерде дагы алар ушул силердин режимиңер ушул айрыкча наркотикалык жактарды баягы кармап ташып түшкөндөрдөн туура келбейт деген отказдар, баш тартуулар болуп, бизге да көп алардын ата энелери, улук туугандары кайрылып жүргөн. Ошондуктан бул жерде ошол кыргыз чет өлкөдөн которулгандарда колониянын түрүн котолбой, ошол тигиге ылайыкташтыруу келтирилди. Ал эми кылмыш жаза кодексинин 67 беренесине болсо 4-1ди кошуп атабыз. Кыргыз Республикасынын жогорку соту кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 61 главасына ылайык чет мамлекеттин сотунун өкүмүн аткаруу менен байланышкан мамилени чечүүдө
Кыргыз Республикасынын жаранын же Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган жарандыгы жок адам жазасын андан ары өтөө үчүн Кыргыз Республикасына өткөрүп берилүүгө болгон укугун ишке ашырууну камсыз кылуу максатында өзүнүн токтомунда жанагы режимди эске албастан чет мамлекеттин мурда дайындаган түзөтүү мекемесине ылайык келген колониянын түрүн аныктайт деп көрсөтүү менен ылдыйына кошуп атабыз. Кыргыз Республикасынын түзөтүү мекемесинин түрүн жана режими чет мамлекеттин соту тарабынан дайындалган түзөтүү мекемесинин режимине ылайык келиши эркиндиктен ажыратылган соттолгон адамды Кыргыз Республикасында жазасын өткөзүү үчүн өткөрүү берүүнүн бирден бир шарттары болсо, баягы кыргыз биздин жаран дейм, ал баягы бул жака келип өтүп туугандар суранып аткан болсо, ошол бирден бир ушундай шарт болсо, биз аны ошол жогорку сот ошол түрүнүн колонияны тандап бул жака которуп берүүнү каарап атабыз да. Бул мыйзамдар менен ал эми 80-беренеде жана буга чейинки Конституциялык соттун чечимин айткандай, биз жана бир күн 2 күндүк дегенде биздин бул жактагыларга колдонуп атабыз. Ал эми бул жерде дагы эскертүү абзац менен берип кетип атабыз. Эгер мурдагы ал өлкөнүн сотунун эсептөө тартиби менен эске алынат, бул ошонун кыргыз жаранынын бул жакта өтөйм өз мекенимде дегендин баягы которуу берип аткан мамлекеттин бирден бир шарты болсо деп биз ошондойго барып атабыз да. Бул анткени урматтуу депутаттар, ушул мыйзам Кудай буйруп колдонуп өтүп калса, биздин көп баягы тоскоол менен которулуп алып аткан жаш жеткинчек балдар, кыздар жанагы наркотикалык психотроптук немелерди бир алдануу жолу менен кармалып калгандар бул жака келип которулуп өз мекенинде жаза мөөнөтүн өтөгөнгө шарттар түзүлөт да. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат, урматтуу Орозбек Кадырбеков, сиз абдан жакшы баяндама бердиңиз, туура түшүндүрдүңүз. Туура бул мыйзам долбоорун колдошубуз керек. Эгер бул мыйзам долбоору жогорку өтүп калса, бул биз канча биздин жарандар өткөндө айтып атпазбы, курултайда да кайрылышты, биздин жарандарга, ата энелерге пайдасы тиет. Баяндамаңызга кимде суроо бар? Суроо барбы? Сөз берилет депутат Мамашева Айсулуу Турузбековнага. Бул өтө керектүү мыйзам. Ушул Сүйүн Абдылдаевич айтып кеткендей, өтө көп ата энелер кайрылышат. Ушул биздин жаш балдарыбыз ушул акчага кызыгып, закладчик болуп иштеп калып, көп учурларда камалып кетишти. Анан ушул мыйзам аркылуу ушул маселе чечилет экен, буюрса. Чечилет. Ушул өзүңүз айтып кеттиңиз, 742 жараныбыз Российский Федерацияда камакта отурушат деп. Анан ушул жаштарын айтып кетесизби? Бул жерден Айсулуу Турусбековна биз санын гана алдык. Жаштар Үмүткан Нургазиевна барбы сизде жаш кураптар жанысы боюнча? Анан канча пайызы ушул 20 жаштан, рахмат. 20 жаштан 30 жашка чейин, анан дагы бир нерсе кошумча айтып коеюн, эгер кошумча суроо болуп калышы мүмкүн. Ушул мыйзамды күтүп, азыркы учурда 112 биздин жарандар күтүп атышат. Бизге Россия Федерациясынын алардын арыздары, материалдары толугу менен келген. Бирок 112 материалды биз башкы прокурор жогорку сотко жибербей күтүп атабыз да. Ушул мыйзамды тезирээк кабыл алса, анан жиберебиз. Ошондо 742-нин арасынан болгону 112 иш менен биздин жарандарыбыз кайра Кыргызстанга келсе болот экен, э? Азыр бизге алардын макулдугу менен келген материалдар, өзүнчө дагы иштер жүргүзүлүп атат, аякта материалдар, арыздар. Менде бир сураныч бар, ушул бизде камакта отурган биздин жарандарыбызга бүткүл ушул 742 биздин жараныбызга ушул маалымат жетиш керек. Мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул ата энесине, туугандарына, бардыгына ушул мыйзам ишке кирди, иштеп баштады деген маалыматты жеткизип, ушул кандай керектүү кагаздар болсо ошону сизди бардык сайттардан илип, ушул документтерди чогултканга жол түзүп беришибиз керек. Эмне үчүн? Анткени чындап эле көптөгөн сиз айтып кеткендей ушул 20 жаштан 30 жашка чейин бул өтө жаш балдар. Анан бир акча табам деп, өзүнүн үй бүлөлөрүн багам деп, ушул жаман жолго барышты, бирок ага карабастан биз баары бир өзүбүздүн жарандарыбызды, жаш балдарыбызды кайра мекенибизге алып келип, биякта баары бир башкача, мындай айтканда. Анткени чындап эле тияктан аябай кыйналып атышат. Сиздерге чоң рахмат. Мыйзамды колдойбуз. Айсулуу Турусбековна, биз коллегалар башкы прокуратура жана жаза аткаруу кызматы алардын ата энелери өкүлдөрү менен бир канча жолугушуулар, байланышуулар бар. Сөзсүз түрдө мыйзам кабыл алса, биз маалымат кампаниясын чет өлкөдөгү мекемелер аркылуу да жүргүзөбүз.
Мен укканыман ушул мага да кайрылышкан, бирок өтө көп каражат кетет деп, анткени кээ бирки учурларда ушул процесс үчүн акча сураган биз тараптан дагы мындай бир бийлик бутагында иштеген адамдар тилекке каршы ортодо акча жасаганга аракет кылып атышат. Ошол үчүн бул процессти ачык жарыялап, ачык ушул акча кетпегендей жасашыбыз керек да. Анткени ушул 20-30 миң долларга чейин кетирдик деген сурап атышат деген да учурлар болду да. Сөз көзөмөлдөбүз, ага жол бербеш керек. Туура айтасыз, рахмат. Эми бул боюнча башкы прокуратура жакшы алып барып атасыздар, өткөндө башкы прокурор дагы Курбан Токторович жакшы өз маалыматынан жакшы баяндама жасап берип кетти. Анан Айсулу Турузбековна жанагы сунуш катары айтып атпайбы? Орозбек Кадырбекович ушуну баягы бул мыйзам долбоор ишке ашып, жогорку кеңеште өтө президент кол койгондон кийин эми бул сунуш катары да ошо ата энелерине, жакындарына кат жүзүндө, кагаз жүзүндө жөнөтүп койсоңуз жакшы болот. Ушундай мыйзам долбоор кабыл алды. Мындай жакка кайрылсаңыздар болот депчи. Анан эми жанагы Айсул Турузбековна айтып кетти, көбү ушул акча табам деп ушуга аралашып калды деп. А көбү билбей да аралашып калгандар фактылар көп да. Мына почтадан алып барып ал жакка дейт, алып барып атышат, жолду карап алып атат. Ушундай окуялар да көп да. Үмүт Кургазина, сиз Айсул Турузбековна айтып кетпеди, ошол боюнча айтайын. Сиз өзүңүз Сүймө Албаевич белгилегендей, башкы прокурор өзүнүн отчетунда айтты. Бул которуп келүү эч кандай финансылык кошумча каражат талап кылынбайт. Бул жерден биздин башкы прокуратурага бир гана арызын жазып коет, анын талабы, тартиби көрсөтүлгөн. Арыздын негизинде биз каттарды жөнөтүп, ушул процедураларды жүргүзөбүз. Которуп келүү боюнча дагы бүт бардыгы мамлекет тарабынан, эки мамлекет тарабында жүргүзүлгөн, сүйлөшүлгөн келишимдердин негизинде бекер жүргүзүлөт. Эч кандай акча талап кылынбайт. Келген ата энелерине баарына биздин кызматкерлер бул жөнүндө маалымат беришет. Бир учуру бар, өздөрү жанагы которуп келүүдө баягы самолет аркылуу алып келебиз деген этапты бизге кайрылбайт. Алар эмеге ГСИНдин ошол өз көзөмөлүнө атайын арыз менен кайрылып өздөрүнүн укуктары менен келишет. Негизи бул мамлекет тарабынан бекер алынып келинет. Рахмат. Урматтуу Үмүт Кургазина, сиз мына официалдуу айтып койгоңуз жакшы болду, ушинтипчи. Бирок эми бул кайрылып жаткандар бар да, жарандарчы. Биз тууганыбызды, балабызды которобуз деп ушунча акча каражатын жумшадык деген бул фактыларды айтып атат да. Бул фактылар биз угуп жатпайбыз көбүнөнчү. Ошончо өткөндө башкы прокурор абдан так даана белгилеп кетти. Сиз да азыр айтып жатасыз. Ошон үчүн мына биздин угуп жаткан жарандарыбыз эми түшүнүшөт. Рахмат. Дагы кимде кандай суроо бар? Суроо жок болсо анда, урматтуу депутаттар, анда комитет төмөнкүдө корутундага келди. Биринчи Кыргыз Республикасы Министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Сөөнбек Жапаров тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын. Экинчи, бул корутундун көчүрмөсү Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетине жалпылоо үчүн жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоору аталган комитетке жалпылоо үчүн жиберилет. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, 7-чи маселе бул ар кандай маселе. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан демилгенген үй бүлөлүк сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2-ок режимине кайтаруу жөнүндө. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча комитеттин чечими долбоор даярдалган, сиздерге таркатылып берилген, сиздер тааныштыңыздар. Ошон үчүн эгерде сунуштарыңыз жок болсо мен чечим долбоорун добушка коеюн, анда добуш берип койсоңуздар токтом боюнча. Ким макул? Рахмат. Чечим кабыл алынды. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, эми Динара Рашидовна өткөндө түшүндүңүз да, баягы Эльвира Сурабалдиевадагы буга чейин мыйзам долбоорун чыгарма түшүнбөстүк болуп калды бөлүмдө. Буга бөлүмдүн балдары күнөөлүү, чынын айтыш керек. Анан эми буюрса 3-чү окуга кайра жогорку киргизебиз. Урматтуу депутаттар, анда ушу менен бүгүн комитеттин жыйыны аяктады. Келе жаткан майрамыңыздар менен майрамды көңүл өткөрүңүздөр, сак саламат болуңуздар. Рахмат.